Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 3-cü sabak. 1-ci suradan başlayalım. Fundament менен сейсмик пояс эмне коюлат? Пайдасы эмнеде? Фундамент бул үй салаарда биринчи фундамент коюлат. Анан дубалдар көтөрүлөт. Дубалдар көтөрүлгөндөн кийин ошол сейсмик пояс коюлат. Ал эмнеге? Мисалы 4 жыгач деп коелу. Ошол 4 жыгачтын фундамент кармап турат. Биринчи очеред фундаменттин үстүндө сейсмик пояс турат. Мындайча айтканда 4 дубалды четке жылдырып ийбегенге жардам бере турган нерсе да. Ошол 4 дубалды кармап турат. Негизи биз үйдү 4 бурчтук салабыз да турабы. Ошол 4 дубалды жылдырып ийбеш үчүн кармап турган нерсе бул эң биринчи астында фундамент, үстүндө сейсмик пояс коюлат. Фундамент куюп атканда фундаменттин ичине арматура салынат. Жер титирөө болгондо ал жарылып кетпеш үчүнчү. Мисалы жарылып кетсе үйдүн жаракка кетип калышы мүмкүн да. Ошол стена жаракка кетип калбасын деп, дубал жаракка кетип калбаш үчүн биринчи очеред фундамент ошол кармап турат. Конструкцияны кармап турат. Цельный мисалы үйдү. Андан кийин дубал турат. Анан дубалдын үстүнө мисалы аны да карматпаса дубал 4 жакка чачырап калышы мүмкүн да. Ошондой болбош үчүн дубалдын үстүнөн да мындайча айтканда жип менен байлаган сыяктуу арматура түйүлөт да, ошо арматуранын сыртынан анан бетон куюлат. Ошол сейсмик пояс. Мындайча айтканда үйдү кармап турчу нерселер да бул. Сейсмик пояс керек фундамент сыяктуу. Мисалы фундаменттин көп пайдалуу жактары бар. Эң эле биринчи бул ошол жана айтылып аткандай эле үй жаракка кетип калбаш үчүн. Экинчиси мисалы жанагындай эгерде жөн эле тургузуп койсоң дубалды, анын астын суу жей берип дубал кулайт да. Ал эми сен үйдүн астына фундамент куйсаң, анда ал фундамент көпкө чейин чыдайт. Жерден дагы суу чыгып турат өйдө көздөйчү, нымдуулук. Ошол нымдуулукту кармап турат, үйдү уратпай. Ал эми үстүндөгү сейсмик пояс бул дубалдарды курчап кармап турат. Экөөнө тең эле арматура кошулат да. Анан ошону колдон келсе сапаттуу материалдардан жасаңыздар, ар бирөөбүздүн үйүбүз бекем болсун, жакшы болсун, жылуу болсун дегенде. Экинчи сүрөбүз дөңгөлөктү кантип туура алмашам, биринчи жолу машина алып жатам дейт. Алхамдулилля, куттуктайбыз биринчи машина алышың менен тууган. Дөңгөлөктү кантип алмашасың? Эң эле биринчи машинадан дөңгөлөк алмаштырганда машинаны өчүрөсүң. Же болбосо өчүк болсо келесиң дагы дөңгөлөгүнө противооткатный устройство деген бар, бирок эми бизде көбүнчөсү андайды салбайт да, андайды көрбөйттер, билбейт деле да көбүнчө. Анан противооткатный устройство деген мындай дөңгөлөктүн эки жагына коюлат, машина алдыга же артка кетип калбаш үчүн. Противооткатный устройствону коесуң чечпей турган дөңгөлөккө. Противооткатный устройствону койгондо машина ары бери жылбайт. Домкратты алып чыгасың, домкратты ар бир машинанын койчу жери бар. Ошол жакка коесуң дагы домкратты көтөрөсүң. Көтөрөрдүн алдында дөңгөлөктү до конца көтөрбөй, ошол жерден 4 болт болсо 4 болтту бошотосуң, 5 болт болсо 5ти бошотосуң, карайсың өзүң. Анан болтторду бошотуп алгандан кийин баарын чечпей, бошотуп аласың. Баарын чечкенден кийин домкратты до конца көтөрөсүң, дөңгөлөк жерден өйдө көтөрүлгүчөктү айланып свободный болгучактычы. Андан кийин жанагы болтторду до конца чечесиң, дөңгөлөктү аласың, запасканы тагасың. Запасканы таккандан кийин кайра эле жанагы болтторду бекитесиң до конца. Бекиткенден кийин дөңгөлөктү запасканын түрлөрү бар. Мисалы кээ бир запаскалар 1000 метрге чейин жетет. 1 километрда докатка. Же болбосо 50 километр деп сыртында жазылып турат. 1000 километр дегендер бар. Ошонусуна жараша айдайсың. Анан запаска менен 50ден ашык колдон келсе айдабай эле кой. Анткени ал канча жылдан бери жөн эле жатат үйлөнгөн боюнча. Анан срок годности деген бар да турабы. Ошонусуна жараша запасканы салып алып 120 менен учурткан жакшы эмес да. Кээ бир машиналарда көбүнчөсүндө андай запаска жок,
жөнөкөй эле мисалы сен чыгарган биринчи чыгарган дөңгөлөктөй эле дөңгөлөк турат да. Ошону эле саласың да айдап кетесиң. Анан көбүнчө учурларда мисалы титан дискаларга узун болт салынат. Анан запаска болсо штампованный диска алып калат. Ошол штамповка дисканын бурамасы жок болсо, жанагындай узун болуп калса, анда болбой калат. Анткени тиги тормозной диск айланганда ичине тийип калышы мүмкүн да. Ошол жагында карайсың. Эгерде сен дөңгөлөктү чыгарып атканда тешиктери дал келбей калса, тормозной диск деген бар. Ошол дискти айландырсаң, өзлөрүнүн тешиктерине келет. Тешиктерине келгенде дөңгөлөктү сабасаң да, анан бекитесиң. Дөңгөлөктү бекиткенден кийин до конца беките албайсың, анткени ал айлана берет да. Домкратты акырын түшүрөсүң. Домкрат түшүргөндөн кийин дөңгөлөктү катуу тартасың. Катуу тарткандан кийин ок аттарыңды чогултуп, противооткатный устройствону кайра салдың, айдадың, кеттиң. Анан дөңгөлөктү алмаштырып атканда колдон келсе катуураак жерге алмаштырган, кумдан же болбосо шагылдан алмаштырганда кичине мындайча айтканда кооптуу болуп калат. Эмнеге дегенде домкратты койгондо аны тайып кетиши мүмкүн, же машина өзү жылып кетет. Жанагындай кумда же болбосо жанагындай шагылда машина көп жылып кетет. Домкратыңда көп жылып кетсе, машинаң бир жака ооп жатып калса, антип сен башка машинаны тосуп, башка машинадан домкрат алышың керек болуп калат да. Ошон үчүн эгерде машина бузулду, дөңгөлөгү жарылды болсо, колуңан келсе катуураак жерге токтойсуң. Катуураак жерден анан жасай иштериңдичи. Анан жанагы нерсенин жасасаң, дөңгөлөгүң алмашат. Домкратты до конца көтөрбөй туруп, болтторун бошотуп алып, анан көтөрүп алып шашпай чече бересиң. Эгерде болтторун бошотпой койсоң, көтөрүлө элек. Анан көтөргөндөн кийин дөңгөлөк айлана берет да, чече албай каласың да. Ошондуктан дөңгөлөк алмашасың, машина кут болсун, Үчүнчү суроо. Эшикти установканын түрлөрү дейт. Эшиктер эми биз билгенден, жөнөкөй адамдар билгенден межкомнатный эшик деп коет. Анан сырткы эшик деп коет да, жана темирден жасалган. Межкомнатный эшиктерди установка кылганда эми ал боюнча YouTube'дан көрсөң деле, интернеттен видео толтура, как установить дверь межкомнатный десең жазылып чыгат. Эми аны установка кылганда алып келесиң эшигиңди, коробкасын чогултасың. Коробкасы деген жана сырткы кашеги эшиктин. Негизи азыр көбүнчө кашектер П-образный эле да, астында кашек жыгаччасы болбойт. Аны алып келесиң, эшиктин сыртына өлчөп коесуң. Эшиктин өзү аны өлчөп коюп алгандан кийин эшиктен бир жагы 2,5 мм, бир жагы 2,5 мм, үстү 2,5 мм болуп толугунда щель ошондой калыш керек. Анан ошону коюп алгандан кийин эшикке коробкасын чогултасың. Коробкасын чогулттум дегенден кийин эле петляларын бекитип аласың. Петляларын бекитип, общий эшикти кайра жаап, жанагы бойдон. Анан сыртын скотчтоп, эшик жылып кетпегендей. Анан кое турчу жериңе проемга алып барып коюп, эшикти жакшы, мындайча айтканда, түз установка кыласың, уровень менен. Эшик өзүңө да кыйшайып калбаш керек, капталга да кыйшайып калбаш керек да. Эмнеге дегенде, эгерде бир каптал кыйшайып калса, эшик жакшы ачылып жабылбай калат. Эгерде эшик ача турган жерге же жаба турган жерге кыйшайып калса, анда эшикти ачып койсоң өзү ачыла берет да. Ошон үчүн эшикти установка кылып атканда уровень менен установка кыласың. Азыр көбүнчө эшиктер ошо пена менен, мисалы эшикти коесуң да проемга. Проемга койгондон кийин жыгачтар менен кичинекей кыргызча эмне деп коючу эле, клинья деп коет орустарча. Ошо клинья менен бекитип аласың эшиктин четтерин мындай эле кармалып тургандай кылып. Анан пена менен аттың, пена менен аткандан кийин ал пена ургаш керек. Кээ бирөөлөр 2-3 саатта, 4 саатта ургаган пеналар бар. Пена ургагандан кийин анан обналичкасын кагып саласың. Же болбосо обналичкасын чаптап койсоң болот. Ал эми өзүңө жараша да. Ал эми
бронированный эшикти установка кылганда анда сырткы эшик табуу. Бронированный эшикти установка кылганда анкерный болттор бар. Анкерный болт деген ошо тамга кагыла турчу мыктар да, мындайча кыргызча айтканда. Ошол тамга кагчу жерлеринге отметка кое аласың. Мисалы ал деген уже порогу менен болушу мүмкүн да. Коробканы койдуң, анкерный болтторго местолорун даярдап аласың, тешип аласың, ичине анкерди салып аласың. Эгерде пластиковый болсо пластиктерин салып алдың дагы эшигиңе койдуң, жанагындай баардык эле уровень менен коесуң дагы. Анан бекитесиң. Бекиткенден кийин петляны таап эшикти жаап көрөсүң, ачып көрөсүң, болду ошол эле. Интернеттен көрсөңөр жакшыраак, пайдалуураак болот да, айтып бергенге караганда. Көргөн жакшы да. Россиядан келсем, аялым кетип калыптыр. Кандай кылсам болот дейт. Эми Россиядан келсең, аялың кетип калса, жаман эле болуптур. Кайын журтуңа барасың да. Ушундай келсем, кызыңар жок экен, каякта менин сүйгөнүм татынакайым деп эле издеп барасың. Издеп барганда анан ал акыбалын айтат. Өзүнүн ата-энесинин оозунан угасыңбы, же туугандарынын оозунан угасыңбы, ошого жараша иш кыласың. Мүмкүн башка бирөөнү жактырып сүйүп кетип калгандыр. Андай боло турган болсо, анда сен дагы аракет кыл кайра кайтарып алганга. Же болбосо такыр эле мүмкүнчүлүк болбосо, анда жаңы жашоо баштаганга туура келет. Ошондой кыл тууган. Ата-энесине бар сүйлөш. Ал акыбалын бил, жакшы элеби деп. Анан ошого барганга жараша сүйлөшөсүң да, андан көрүнөктүү болот. Эмне кылганды, кандай кылганды, Эгер эле такыр эле болбой калса, анан ал жагын эми түшүнөсүң да, эмне кылышты. Башка аял аласың, жашайсың, жашоо улана берет дегендейчи тууган. Аял алайын десем, кыз жок дейт. Тууган, аял алайын десем, кыз жок эмес. Сага жага турган татынакай кыз жок экен да. Эми сага кандай кыз жагат билбейм, бирок эми мындайча айтканда биздин оюбуздагыдай эч качан болбойт экен да бул жашоодо. Биздин оюбуздагыдай болгон да эмес, болбойт дагы да. Сен ойлогондой кыз табыш деген өтө оор да. Мисалы, сен ойлогондой кыз тапсаң, ал дагы башка бирөөнү ойлогондой жигит караштырып жүргөндөр болот да. Эми аракет кыл. Тууган туушкандар деген бар, кошуна колоң деген бар, достор бар. Ошолордун эже карындаштарын көр, туугандарың көр. Ошентип эле табылат буюрса. Анан дагы караштырып байкаштырасың ошо. Через аркылуу болуп таанышасың да. Кудага келгендерден кара, куда жактардан мүмкүн тойлорго бар. Ата-энеңди бирөөнүкүнө жеткирип, досторуна жеткирип барганда алардын үйүнөн кара, кошуна колоңдордон сура. Аракет кылсаң берекет дейт. Аракет кылып издей берсең буюрса, иншалла табылат. Анан харам жол менен таппай аганга аракет кыл да. Бирөө аркылуу тап кара, сен билген, көргөндү ал дегендейчи. Кыз табылат. Табылбайт деген болбойт. Азыр 5 миллион кыргыз бар. Ошонун жарым эле аял болгон болчу болсо, мына карачы, 3 миллион кыздан кантип кыз таба албайсың? Табылат. Аракет кыл, аракетке берекет дейт. Иншалла сага да кыз табылып, эртерээк үйлөнүп, балалуу болуп, ден соолукта бол, тууган. Алтынчы суроо. Турбинаны Жигага койсом болобу дейт. Жига деген Жигули да тура. Негизи турбинаны каалаган машинага кое алсаң болот. Кааласаң тракторго деле турбина кое алсаң болот. Турбина деген эмне? Турбина деген бул эки нерсе кирет. Биринен түтүн кирет, экинчисинен аба кирет да. Мисалы, машинадан түтүн чыкканда ортодо мындайча айтканда жүгүрүп турчу нерсе бар, мындай канаттары бар. Канчалык түтүн көп чыкса, ошончолук абаны
нагнетение деп коет, ошончолук абаны көп берет да. Мисалы коллекторго көбүрөөк бергенде аба бензин менен көбүрөөк аралашканда, жакшыраак аралашканда, смесь сонун болгондо анын машина батыраак жүрөт болот да. Бирок турбинаны деле койсо баарына кое берсең болот, анда айырмасы жок. Бирок ошондон пайда чыгабы чыкпайбы ошону караш керек да. Анан турбинаны койгондо коюп алып майын көп жеп же жүрбөй ушинте берсең сага турбинанын эмне кереги бар да. Ошол турбина болгон бир жагынан түтүн кирет. Ошол кирген түтүн турбинаны айлантат дагы, бияктан абаны алып чогуу айланып, аба бул жагынан кирет, түтүн бул жагынан чыгып кетет да. Болгон эле түтүн келип жанагы бигунокту айлантып, абаны батыраак киргизип берет моторго. Болгону ошол. Турбина деген ошол, анын эч оор жери жок. Анан ал турбина майланып турат, ошол бир жагынан түтүн, машинадан чыккан түтүн кирип, турбинаны айлантат. Турбина айланганда абаны алып көбүрөөк берет. Машинага абаны көбүрөөк бербесең, мисалы бензин күйүш үчүн биринчи очередь бензин өзү, экинчи очередь аба керек. Анан эмне керек? Свеча искраны берет туурабы? Ошол абаны көбүрөөк берип, же болбосо аба бензин менен жакшы аралашканда, соотношение болгондо бензин жакшы күйсө, мотор жакшы жүрөт деген сыяктуу да. Ошон үчүн жигага койсоң болот. Бирок ошол койгондо сага пайдасы тиеби, тийбеби, эми аны эч ким айта албайт да. Аны көрүш керек коюп, анан билинет. Бирок пайдалуу болобу, болбойбу, аны эч ким билбейт да, адамдардан. 7-чи суроо. Туризм көл боюнча бизнес идея кеңеш бересизби дейт. Көл боюнча бизнес идея кеңеш келаткан жылга сага деген кандай кеңешем? Камера хранение жаса, көлдүн жээгине камера хранение жаса. Адамдар мисалы кээ бирөөлөр жалгыз келет көлгө, туурабы? Же жалгыз келбесе дагы 2-3 адам болуп келгенде, үчөө тең кээде көлгө түшкүсү келип кетип калат. Оокаттар, кымбат оокаттар калып кетет дегенде, ошол кымбат оокаттар жерде калып кетпеш үчүн, бирөө уурдап көтөрүп кетпеш үчүн, же кумда тебелендип болуп көмүлүп калбаш үчүн камера хранение бизнес ачып ал. Камера хранение ачасың, ушундай эле полкаларды жасайсың. Полкаларга эми сен еще электронный форматка өткөрө албайсың, анан сразу акча керек да, бенчи, туурабы? Камера храненияны мындай полкаларды жаса, кичинекей. Анан мындай чоң бир полкаларды жасап кой. Кичинекей полкаларга саатына 50 сом деп кой. Чоң полкаларына саатына 100 сом деп кой. Мисалы жалгыз түшө турган адам келет, капчык болобу, телефон болобу, паспорт болобу, иши кымбат деген нерсесин сааты болобу, ошонусун сага мисалы кичинекей ячейкага 50 сомго чыштап кетет. Сен аны аласың, бир кагазга өзүң кол коесуң, тиги киши кол коет бир кагазга. Экинчи кагазга да кол коет, экинчи кагазды өзү алып кетет. Тиги кагазды сен аласың дагы жанагы номер менен, ячейка деп атпаймынбы? Ошо нумерация болгон ячейкага салып коесуң. 1 саат өткөндөн кийин тиги киши келет, келгенде эле колуң карайсың, тиги нумерация болгон жерден аласың, колуң карайсың, салыштырасың, бирдей болсо алып кайра бересиң, 50 сомду аласың, отура бересиң. Ошентип жанагы чоң ячейкага болсо, мисалы ноутбук же болбосо жанагы чоң сумка, керектүү нерселер иши кылып чоңурагын 50 сом саатына деп кой. Болду, ошентип эле акча таба бересиң. 100 сом дедимби? 100 сом. Ошентип акча таба бересиң. Сага бизнес идея. Аны любой пляжга коюп алсаң болот, каалаган жагыңа да. Жөнөкөй бизнес идея, Мисалы саатына 50 сомдон болсо, камера хранение. Өзүң эми эсептейсиң да, 100 киши келсе 50 сомдон 5000 сомдон отабы. Эми көлгө деген 100 кишиден көп келет да бир пляжгачы. Анан дальше ар жагын эсептеп аласың да. Жыгачтан жасайсың, темирден жасайсың, өзүңдүн каражатыңа карайсың. 8-чи суроо. Кимге кайрымдуулук кылсам жакшыраак болот акча менен дейт. Кайрымдуулукту эң эле биринчи үй бүлөңдөн баштайсың. Үй бүлөңдө эгерде баардыгы жакшы болуп, ачка калган киши болбосо, ачка калган
адам болбосо, кийими бүтүн болсо, анан башкаларга кылсаң болот. Иштери жүрүшүп аткан болсо, үй бүлөңдөн кийин туугандарыңа кыласың. Туугандарың түгөнүп баары эле жакшы жашап кетсе, кошуналарыңа кыласың. Кошуналарыңдын баарына жардам берип бүтсөң, жакшылыгың түгөнбөй атса, ошол сен жашаган аймак, айыл болобу, шаар болобу, ошолорго жардам бересиң. Анан ошентип кете бересиң. Анан сен жардам берет элем деп өзүңдүн үй бүлөң эле сонун жашап, кошуналарың куурап жашап, барып тиги башка жакка барып жардам берген андай жакшы эмес болуп калат. Сен биринчи үй бүлөңө жардам бер, туугандарыңа жардам бер, анан кошуна колоңго жардам бер. Анан кошуна колоң бүткөндөн кийин шериктеш башка айылга, жаныңдагы жакын айылдарды каптай берсең эле анан ошентип жардам бере бересиң акырын мененчи. Ошол эң жакшы кайрымдуулук. Сенден тараш керек. Анан кой жардам берет элем деп Кыргызстанды таштап салып Африкага барып суу ачам деп аяка барып дагы бирдеке болуп келбей, ошол Кыргызстандан эле баштай берсең болот. Бизде суусу жок айылдар дагы бир аз бар да, ошол жака суу чыгарып бер. Андан башка дагы миллион иш кылсаң болот. Жол салсаң болот, үй салып берсең болот дегендей. Мектеп ач, садик ач, садик керек бизге. Көп жасай турчу иштер. Ошондойлордон кылсаң болот тууган. 9 суроо саясатка кандай карайсыз дейт. Эми саясатка караш үчүн саясатты ошол жакта аралашып билиш керек да. Анан билбей эле аны мындай кылыш керек деп айтканда кичине оорураак да. Ал үчүн ошол жакта аралашып жүрүш керек. Ошону билсең, анан бир нерсе деп айта аласың. Анан ал жак эмне экенин, кандай экенин түшүнбөй туруп эле барып эле, ал монандай болот, ал тигиндей болот дей бергенде деле кандай болуп калат дейм. Түшүнбөгөн нерсени бирөөнө кантип айтасың? Өзүң билбесең, же ал жөнүндө түшүнүгүң жок болсо, эмне деп айтасың? Аны минтип коюш керек, аны тигинтип коюш керек дегенди баары эле билет. Эгерде жок, мен ошо саясатты жакшы билем, мен ошо саясатка аралашкым келип атат, менде ушундай кыйын ойлор бар десең, ошону кагаз түрүнө проекти кылып жаз дагы, жакшы неметип туруп салып эй ошо жакта кыла турган, биле турган адамдар бар. Мүмкүн ошо сенин эле идеяң ошол жака жетишпей аткандыр да. Ошо сен эле жазсаң эле буюрса, иншалла мындан да жакшы өнүгүп кетебизби, тууган. Ошон үчүн эгерде жок, мен өзүм барып ошону кылам десең, анда ошол тарапка окуйсуңбу, же өзүңдүн талапкерлигиңди коесуңбу, шайланасыңбы, иш кылып, элге көрүнүктүү болуп, мындайча айткандачы, элге пайдаң тийип дегенде, анан ошентип атып саясатка аралашып, анан Кыргызстанды алдыга сүйрөйм десең, конечно, сага эстафета берилет дагы, сен Кыргызстанды алдыга карай сүйрөп кетесиң да. Анан билбей эле жөн эле ал деген мындай, анан аны минтиш керек дей бергенде деле туура эмес да тууган. Кантип ал? Сен эгерде кыйын билсең, сонун билсең, бар дагы ошол жактын чагын чыгарып туруп ошондой иштерди бүтүрсөң, биз кол чаап эле, ай азаматсың сен деп эле отуруп калмакпыз да тууган. Сага ак жол эгерде ошо саясатка аралашам десең. Бирок мен саясатка көп деле аралаша албайм. Мен саясатты анча түшүнбөйм да. Дүйнө жүзүндө кандай болуп атат, эмне болуп атат, ким эмне кылып атат. Мен биякта өзүмдүн жашоом эле саясат болуп атат. Өзүмдүн күнүмдүк турмушум да. Ал мамлекеттик деңгээлде саясатка мен аралаша албайм. Мен билбейм да, эмне кандай болуп атканын, анан дүйнөдө кандай болуп атканын. Кудайга шүгүр, жакшы жашоо жакшы. Кудайга шүгүр, жакшы болуп атат. Саясатка көп деле аралашкым келбейт. Түшүнгөн киши ошол жака аралашып, барып, сүйлөп, талашып турса, ошол жакшы. Анан саясатты түшүнбөй эле, ал эмне экенин билбей эле, парламент деген эмне экенин билбей эле жүрө берсең, ал эмне деген саясат анан? Парламент деген сөздүн эле чечмеленишин эле айтчы сен, анан дальше үйрөнүп кете бересиң акырында. Укук деген эмне? Конституцияны бир ачып до конца окусаң, анан саясатка аралашайын деген киши экен дейбиз. Же болбосо трудовой кодексти до конца билсең, анан бул кызыккан киши экен, ушу билет экен деп айтабыз да. Анан эчтекени билбей эле барып эле, мен мындай кылыш керек дей берсең деле, ал кандай болуп калат. Же болбосо жана айткандай, мисалы бир маселе болуп атса,
проект түз дагы ушундай кылбайлаппы деп сунуш киргизсең, сунушуңду постоянно кабыл алуучу адамдар бар да. Биздин мамлекетте деген эшиктер дайым ачык, сени кабыл алат, угат, эмне кандай маселе болуп атат, ошол маселенин чечүү жолдорунан бери өйдө жазсаң, мисалы проект кылып, мүмкүн ошол сенин проектиң өтүп кетсе, ошондой чечилип калса жакшы да. Туурабы? Ошондой тууган, мен саясатка көп аралаша албайм, анткени мен ал жакты жакшы билбейм да, тууган. Билген киши аралашса жакшы да. 10-чу суроо. Тагдыр менен буйруктун айырмасы эмнеде дейт. Тагдыр деген бул Аллах табарека ва тааля бүткүл дүйнө жүзүнүн бүткүл адамдардын тагдырларын жазып койгон. Адамда анан ошол тагдырга жараша Аллах таала буйрук да түшүрүп койгон. Ошол ар бир буйрук менен анан тагдыр экөө байланышып кете берет. Бирок тагдыр ар бир адамга өзүнчө жазылган да. Баарына бир эмес, ар бир адамга өзүнчө жазылган. Адамда тандоо болот. Мисалы, жакшы же жаман. Бүгүн сен жумушка барасың, барбайсың. Барбасаң жумуштан чыгып каласың деген сөз. Барсаң жумушка барасың, ошол менен иштеп кете бересиң деген сөз да. Ошондо мисалы сен төрөлдүң, чоңойдуң, анан чоңойгондон кийин келдиң да жакшы окуйсуң, же окубайсың, жакшы окусаң анан университетке өтөсүң болуп ушинтип тандооңо жараша түшүп отуруп аягында бир ийгиликке жетишиң мүмкүн, же болбосо сен начар жолду тандап сабак окубай, анан жалкоо болуп, анан жалкоолуктан да ошол жактан жакшы нерсени тандагандын ордуна сен башка нерсени тандап кете берсең, ошентип тияка жаман жерге түшүп кете бересиң да. Ошол тагдыр деген мисалы сен тандооңо жараша Аллах тааланын буйругу түшөт. Мисалы сен жакшы нерсени жазсаң, Аллах таала сага жакшы нерсе берет. Анан амалга жараша акыбал деген ошол да. Мисалы сен бир нерсе жакшы амал жазсаң, жакшы акыбал түшөт. Начар амал жазсаң, начар акыбал түшөт да. Акыбалың начар болот да. Мисалы тагдыр менен буйруктун айырмасы ошол. Тагдыр деген илгертен бери жазылган, ар бир адамдыкы, жаныбардыкы, оокаттыкы, ошол тагдыр жазылган. Ал Лаухал Махфуз деген китепте. Ал китепте жазылган тагдыр боюнча ар бир адамдын ошол өзүнүн тагдыры бар. Ошол тагдырды адам өзү тандайт. Жакшы болуп кетиш дагы адамдан, жаман болуп кетиш дагы адамдан. Аллах таала бизге тандоо берген. Сен бул жак менен жашайсың, бул жак менен жашайсыңбы, сен өзүң тандайсың. Бирок ошол тандооңо жараша тагдырың болот. Ошол тагдырдын ичинде буйрук дагы болот да. Мисалы сен бир тандоо жасадың. Мисалы бир эле тагдырда айтып атпаймынбы, жанагындай жакшы окусаң, мисалы жанагындай буга чейинки суроо айткандай эле жакшы окуп саясатчы болом десең, ошол саясат жолун тандап кете бересиң, ошентип өнүгүп кете бересиң. Эгерде сен жок, мен эчтекеге өнүккүм келбейт, мындай эле тынч эле жашайм десең, анда тынч жашап жүрө бересиң да. Ошол акыр аягы эмне болот, аны эч ким билбейт. Аллах таала өзү билбесе. Ошол тагдырда сага тандоо келет. Тандоону жасайсың, же бул жол деп. Ошо эки жолдон тандайсың, же үчүнчү жол ошол бир тандоо жасайсың, ошол тандоо менен кеткенде буйрук түшө берет. Же болбосо ал буйрук илгери эле түшкөн. Тандоо жасайсың, буйрук келет. Тандоо жасайсың, буйрук түшөт. Тагдыр бар, ошол тагдырда буйруктар бар да. Аллах тааланын буйрук койгон нерселери бар, ар бир тагдыр. Бирок тагдырды ошол тагдырда сенде тандоо бар. Сен тандап кетесиң. Анан отура берсем эле балялар боло берет экен, андай эмес. Сен отура берсең эле балялар боло бербейт. Сен ошол жашаганыңа жараша болот. Сен түз жашап кете берсең, ошол түз жашаганыңа жараша Аллах таала сага буйрук түшүрөт. Начар жол менен баратсаң, бир күнү болбосо бир күнү Аллах таала начар буйрук түшүрөт. Ошол айырмасы. Тагдыр деген бул адам жашап атканда тандоосуна жараша жашоосу. Ошол тандоосуна жараша жашоосунда Аллах таала буйрук түшүрөт. Мындай болсун дегенде,
ошого барып такаласың, ал жактан тандоо кыласың. Мен мындай кылайын же мындай кылайын деп. Анан оң жакты тандап кете берсең, Аллах Таала ошол тандаган жолуңа жараша да буйрук түшөт, ошентип кете бересиң. Буйрук, Аллах Тааланын буйругу түшөт, ошондон тандоо жасайсың, ошондон анан көрөсүң да жашоо кандай болот. Ошол туугандар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ден соолукту карап жакшы туруңуздар.